Саясий маанидеги күч ар дайым артыкчылык берип турат. Так ошол себептүү саясий мааниде күч топтоо үчүн адамзат тарыхында коркунучтуу окуялардын катталгандыгы баарыбызга маалым. Деги эле өндүрүштүн ар бир тармагы, анын ичинде курал жарак өндүрүү, биржа таңдаштыгы, согуштар буларга бир мисал болуп бере алат. Адамды карышкыр адам демекчи, булардын бардыгы адамдардын кайсы бир топторунун ынтымакта жашоону эптей албай, жырткычка айланган бөлүгүнүн бири-бирине болгон үстөмдүк кылуу арзуусунун кесепети деп ойлойм. Эми жырткыч адамдардын так ошол үстөмдүк согушунда динди кантип колдонгондугу тууралуу бир аз кеп кылалы. Күч топтоо тууралуу сөз болгон жерде инсан ресурсу чоң мааниге ээ экендиги баарыбызга белгилүү. 100 миңдеген, балким миллиондогон калайыкты бир же бир канча киши аркылуу гана башкарууга мүмкүн болгон жерде саясий кызыкчылык рол ойнобой койбойт. Бул үчүн адатта диний популярдуулугу жогору болгон инсандар колдонулары тарыхтан белгилүү. Ээрчине илдети жана тарых тууралуу бир аз сөз кылалы. Алсак, Европадагы кайра жаралууга, башкача айтканда Ренессанска чейинки доордо чиркөөнүн таасири аябай күчтүү болгон. Кечилдин, динаятчынын же башка дин кызматкеринин айтканы дээрлик акыйкат катары кабыл алынып келген. Кечилдер өздөрүн Кудайдын жердеги өзгөчө өкүлү катары коомго кабыл алдыра алгандыгы үчүн массаны башкаруу алар үчүн кыйынга турган эмес. Көпчүлүктү кыңк эттирбей баш ийдирген түшүнүк мына ошол Кудайдын өзгөчө өкүлү, ыйык кишиси түшүнүгү болгон. Элдин аң сезими төмөн, бирбеткей ойлом басымдуу болгон. Кийинчерээк айтылуу Галилео Галилей билимге таянган гипотезасы менен жомок догмага таянган элди алдаган кечилдердин жалганын чыгарып койгондо, дини канат, дини коомчулук Галилео Галилейди дээрлик Кудайдын душманы кылып жарыялап, динден сүрүп чыгарып, мындайча айтканда, биздин тилибиз менен айтканда, аны капырга чыгарып тим болгон. Эми бул тарыхта калды. Бир нече кылым мурдагы тийиштүү чөйрөнүн аң сезимин, жалпы деңгээлин, диний түшүнүгүн, маданиятын, жашоо шартын эске алганда балким аларды түшүнсө болот. Бирок мени таң калтырганы 21-кылымда өнүгүүгө толук шарт түзгөн бардык маалымат ар бирибиздин колубуздагы шапалактай алаканга сыйып калган мезгилде дагы эле тарыхтагы катага кептелип жаткандыгыбызда. Жеке диндарлык маанилүүбү же жамааттык диндарлык маанилүүбү деген суроонун тегерегинде сөз кылуу дагы бул жерде аябай чоң мааниге ээ болуп жатат. Исламдын эң негизги булагы болгон Курандын эң алгачкы маанилүү буйругу бул окуу деген буйрук. Мындан сырткары 273 жеринде Кудайдын кылдап талдагыла, терең ой жүгүрткүлө, терең акыл калчагыла, ой адамдар деген кайрылууларын эске салып кетсек, булар дагы жетпесе, билгендер менен билбегендер эч бирге боло алышмак беле деген Зумар сүрөсүнүн 9-аятындагы Кудайдын кайрылуусун акылга түйүш керек. Курандын жогорудагы принциптери Кудай менен кишинин ортосундагы алака катышты талоодо маанилүү рол ойнойт. Анткени көрүнүп тургандай, Куран кишинин толугу менен эркин болууга, Кудайдан башка эч кимге көз каранды болбоого үндөп жатат. Жогорудагы принциптер адамды таанып билүүгө, билимдүү болууга, эркин ой жүгүртүүгө үндөп жаткандыгы көрүнүп турат. Мына ошондой агарган киши гана акырет менен коркуткан, өкүм берип кишилерди башкарышка келгенде Кудайдан ашып түшкөн, динди калың журтту башкаруу үчүн колдонгон кара муртөз, арам ой, түркөй кишилердин капканынан куткара алат. Кудайдын киши менен болгон алакасы ар дайым жекелик гана мааниде мүмкүн болот. Буга эң чоң далил катары Куранда Кудайдын жалпыга кайрылганын мисал берсек болот. Мындайча айтканда, о адамдар, о инсандар, же болбосо о мусулмандар деп көпчүлүккө кайрылат. Эч бир учурда о шейх, о молдоке, мен силерге кайрылып атам, тиги кадимки мусулмандарга силер айтып койгула деген бир кайрылуу жок. Мисал берип айта турган болсок, Каф сүрөсүнүн 16-аятында Кудайдын ар бир пендесине жекелик мааниде канчалык жакын экендиги айтылган. Булар Кудай менен кишинин ортосундагы алака катышты эч кандай ортомчуга орун жок экендигин айгинелейт. Тактап айтканда, жеке мааниде дагы диндар болуп жашаш мүмкүн. Негизи Курандын талабы да ушул. Бул деген сөз, бир киши толук түрдө диндар болуп, мусулман болуп жашаш үчүн кандайдыр бир имамга, шейхке, аятуллага, дини лидерге же баш ийгенге мажбур эмес, же кандайдыр бир топтун мүчөсү болгонго мажбур эмес.
Көрүнүп тургандай, Куранда Кудай менен пенденин ортосундагы байланышка эч кандай ортомчуга, эч кандай бир диний лидерге орун коюлган эмес. Эгер орун коюлса, биз ошол Ренессанстан мурдагы Европадагыдай эле болуп, бейиштен чек сатып, бейиштен үй сатып, бейиштен так сатып, дини кечилдер, диндар, жаман диндар адамдар бул мүмкүнчүлүктү колдонуп кетмек. Бул ортомчулук маселеси бүгүн деле мусулман дүйнөсүндө кадимкидей сес көрсөтүп келе жаткандыгы бир тараптан таң калтырса, экинчи тараптан чочулатпай койбойт. Тилекке каршы бул көрүнүш бизде бар. Толугу менен билимдүү жана эркин болууга үндөгөн китепке диндин мүчөлөрүнүн жанында өз шайыгын таңуулаган, түркөй түшүнүктү жактап кеткен топтордун дагы чыгып кеткендиги таң калтырат. Ал эми бир кишинин сөзү аркылуу миллиондогон түркөй кишини башкара билүү механизми чындыгында кооптондурбай койбойт. Мунун жандуу өрнөгүн жакынкы чыгыштагы, жакынкы өтмүштө болуп өткөн окуялардан, бытырандылыктардан көрүүгө болот. Эгерде ар бир киши диний мааниде Кудай менен жеке гана эсептешип, анын адептик принциптери менен гана жашагандын ордуна эскичил айрым аалым, шейх, имамдарга, аятуллаларга түз баш ийип, алардын айтканын акыйкат катары кыңк этпей кабыл ала берсе, анда бул нук бара-бара мамлекеттик деңгээлдеги жана балким эл аралык деңгээлдеги жиктелүүнүн, башаламандыктын негизги кыймылдаткыч күчүнө айланышы толугу менен мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, ар бир киши Кудайга башкалардан өзгөчө жакын эмес, ар бир диний лидердин өз сөзүн гана чындык катары таңуулап айткандары Кудайдын сөзү, мүдөөсү, максаты боло албайт. Так ошол себептүү Кудайдын атынан сүйлөө жана радикалдуу күчкө салган кадамдарга баруу, аларга үндөө башка цивилизация очогунун, этностун, диндин, расанын өкүлдөрүнө каршы тукуруу далаалаты исламдын жана башка диндердин негизги принциптерине каршы келет. Андыктан диний үгүт насаатты жүргүзүүдө бул принципке кылдат маани берүү аябай чоң мааниге ээ. Мен түшүнүп турам, албетте эч бир молдо же диний лидер мен сындап аткандар деле мен Кудайдын атынан сүйлөп атам деп сүйлөбөйт. Бирок Куранда монтип айтылган, бул Кудайдын сөзү, менин сөзүм эмес. Сүннөттө монтип айтылган, муну пайгамбар айткан, менин сөзүм эмес. Bir alimdin sözü, bu menин айткан сөзүм эмес, моундай кыйын аалымдын сөзү деген мондай басым жасалган тондор менен айтылып атканда ушул мааниге акырында бакырындап кетип калып атат. Муну абайлаш керек. Муну урматтуу көрөрмандар өзүңүздөр ойлонмастар. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө.